Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорду кабыл алды. Ага ылайык аталган органдын чыгарган тыянагы кээ бир учурда акыркы болуп саналбайт, президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен кайра каралууга жатат. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эске салсак, Конституциялык соттун жашы жете электерге атасынын атынын ордуна энесинин атына катталса болот деген маселеге уруксаат берген чечими кыргызстандыктар тарабынан катуу талкууга алынып, терс пикир жараткан. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси ушул чечимден кийин көтөрүлгөн. Көп өтпөй Конституциялык сот түшүндүрмө берип, 18 жашка чыккан жаран атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечээрин айткан. Калганды мен мисалы мен деле баламы жалгыз өстүрдүм, боюндарында эме болуп кетип, ачык эле ажырашып кетем, турмушум болбойганын мен берген жокмун да, өзүнүн фамилиясында калды ушу атасынын. Себеби бул жаратылыштын законунда кимге турмуш качсаң ошол боюнча эле калганы жакшы да. Биз ата мекен, ата жөнүндө болуп аткандан кийин, значит биз аталарды кармашышыбыз керек да. Причем тут женщина? Женщина на втором плане была и пускай будет. Мен буга вообще каршымын. Не дегенде кантип балдары энесинин атында болуш керек. Анда эркектер каяка кетет. Значит, биз полный укугубузду аялдарга берип койгон болобуз. Ушундай. Анда биз төрөшүбүз керек. Аялдар өздөрүнүн мачтасын бериш керек. Мен буга каршымын. Добуш берүүнүн алдында бул мыйзам матронимге каршы жазылганын эл өкүлдөрү тарабынан айтылды. Бирок мыйзам бир эле ага эмес, Конституциялык соттун башка чечимдерине да тиешелүү болот. Мындан улам айрым юристтер шашылыш чечим кабыл алынып, туура эмес жагдай болду деп баалашууда. Дүйнөлүк тажрыйбада деле, эл аралык тажрыйбада деле мындай болбойт да, Конституциялык соттун чечими акыркы болуш керек өзү. Эгерде азыр Конституциялык соттун чечими акыркы болбойгон болсо, анда жогорку соттун чечими да акыркы болбой, анда кайрадан каралса болот деген бул уже баягы кош бийлик да, кош баш, эки баштуу жылаан ажыдары сыяктуу да. Бул мыйзамга да каршы келет менимче. Юридикалык көз караш боюнча Конституциялык сот деген кынтыксыз болуш керек да. Бул эч кимдин тилин укпай турган орган да. Ошон үчүн бул Конституциялык сот деп коет. Бул жана конституциялык бузулуштарды, мыйзам бузулуштарды көзөмөлдөп Кыргызстандагы, Кыргыз Республикасынын аймагындагы баардык мыйзамдардын үстүнөн көзөмөлдөп турат. Керек болсо Конституцияны да көзөмөлдөп турат, туурабы? Демек, ошол алардын эми жанагындай иш жасаганы бул өтө уят нерсе, бул туура эмес. Ооба, туура, бул жана аброюн, анын беделине шек келет. Элдин көз карашын бузат. Мыйзамдуулуктун туу чокусуна жетпеген белгиси да, бул баягы мыйзамдарга ишенбөөчүлүк келтирет, элдин арасында ар кандай пикир жаратат да. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы Өзбекстан, Казакстан жана Литва өңдүү өлкөлөрдө бар экенин айткан. Баяндамачы өз сөзүндө өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Мындан улам айрым юристтер мыйзамды кабыл алууга муктаждык жаралды деген пикирде. Мыйзамда ушуну так көрсөтүлгөн да. Ал эми Конституциялык сотто берип аткандан кийин ал акыркы даттанууга жатпайт деген менен бирок кандайдыр бир жаңы жагдайлар болуп кала турган болсо, кантип карайбыз деген механизм жок болчу. Ал механизмди ким киргизет, ким даттаналат деген маселе бар болчу да. Мыйзамда ошол нерсени киргизип койду. Бүгүнкү күндө жогорку сот же Конституциялык соттун төрагасы кайра ошол демилгени көтөрүп, башынан караганга, пересмотр кылганга укук пайда болуп калды да. Эгерде бул акыркы чечим болуп туруп, Конституциялык соттун туура эмес бир чечимди кабыл алып кое турган болсо, анда билем мамлекет ушундай жогоруда да бир коллапстарга алып келип калышы да мүмкүн да. Мисалы, коомдукта бир наразычылыктар пайда болуп калышы мүмкүн. Бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бул мыйзам жашоо өнүккөн сайын, коом өнүккөн сайын, анын сезим өскөн сайын мыйзам ошого карап туруп түзүлүп кетиш керек. Мыйзам догма болбош керек да. Мына бүгүнкү күндө мыйзам ушул нерсени талап кылып атат, демек бул нерсе өзгөрүшкө керек болчу. 2 жыл мурда күчүнө кирген баш мыйзамдын негизинде Конституциялык палатанын ордуна Конституциялык сот түзүлгөн жана ал 9 судьядан турат. Парламентте ушул тушта матроним маселесинен улам Конституциялык соттун төрагасы баштаган мүчөлөрүнүн баарын иштен алуу талабы маал-маалы менен көтөрүлүп келген. Роза Акматжан кызы, Азан Бузриков, Ош ТВ.